Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн деп шектелүүдө. УКМКнын билдирүүсүнө караганда, анда бажылык тариздөө мыйзамы одуно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы аныкталган. Бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбеков кечинде коррупцияга шек саналып кармалган. Атайын кызматтын маалыматына караганда, бажы кызматынын жетекчилиги мамлекеттин кызыкчылыгына жашынып, жеке баюу максатында тышкы экономикалык ишмердиктин субъектилери үчүн туунду компаниялар көрсөткөн бажы кызматтарынын баасын негизсиз ашыра баалап тургандыгы аныкталган. Бул фактылар боюнча коррупция биринеси менен кылмыш иши козголуп, анын алкагында Адилет Кубанычбеков УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кубанычбеков бажы кызматынын төрагасы болгонуна 3 ай гана болгон. Ал ага чейин Silkway индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Буга чейин да бажы тармагында миллиондогон каражатты кымырган коррупциялык схемалар аныкталып, тармактагы бир нече жетекчи тиешелүү жазаларын алышкан. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бүгүн да башкы прокуратурада сурак берип жатат. Бул тууралуу анын тарапташтары билдиришти. Ал кечээ эле 2 жолу сурак берип чыккан болчу. Маалыматка караганда, Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары суракка чакыртылууда. Эске салсак, былтыр октябрда Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканынын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчөт тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. Кече болсо басылмалардын бирине президент Садыр Жапаровдун берген маеги чыгып, анда Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон протоколун кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык деп атаган. Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдө кошуналар ошол юридикалык күчү жок документти бетке такап жатат дейт өлкө башчысы. Эртең министрлер кабинети жогорку кеңештин жалпы жыйынына келип маалымат берет. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Анда өкмөт башчысы жана мүчөлөрү өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, жазгы талаа жумуштарына карата даярдык жана коронавирус инфекциясынын жайылуусун болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө депутаттарга маалымат бермекчи. Ошол эле убакта министрлер кабинети Кумторголд ишканасынын былтыркы отчетун жактырганы маалымдалды. Анда мекеменин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк былтыр Кумтордо 14.561 килограмм алтын өндүрүлгөнүн билдирген. Компания баштапкы планда 9 миллиард сом салык төлөйт деп көрсөтүлгөнү менен 14 миллиард сомго жакын каражат төккөнү да белгиленген. Муну менен төлөмдөр планы 150% аткарылган. Алтынды сатуудан түшкөн таза пайданын көлөмү 856 миллион доллар болсо, анын 621 миллиону компанияга тышкы башкаруу киргенден кийин аткарылган. Министрлер кабинети Кумтөр алтын кенинин былтыркы ишин жакшы деп баалашкан. Кыргызстан Казакстан чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттери кадимки тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы билдиришти. Ага ылайык Ак жол, Чалдыбар, Чоң Капка, Кең Булуң жана Токмок чек ара бекеттери кече 17:00 баштап жарандарды жана автоунааларды эки тарапка тең чектөөсүз өткөрө баштады. Бирок ак тилек өткөрмө бекетинен Кыргызстандын жана чет элдик жарандардын Казакстанга өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Кыргызстанда жүргөн казак жарандары жана Казакстанда жүргөн казак жарандары аталган бекеттен өтө алат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, кыргыз-казак чек арасында абал туруктуу жана жүк ташыган автоунаалардын тыгыны жок. Эске салсак, коңшу өлкөдөгү соңку саясий окуялардан улам өткөн аптада айрым чек ара бекеттери убактылуу жабылып, кайра жарым-жартылай ачылган болчу. Бул жүк ташыган унаалардын өткөрмө бекеттеринде топтолуп калуусуна да негиз болгон. Өлкөдө бир сутка аралыгында 820 кишиден коронавирус табылып, 5 айлык антирекорд жаңыланды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Жуктургандардын эң көп учуру Бишкек шаар менен Чүй областында. Азыркы тапта ооруканаларда 967, ал эми амбулатордук шартта 4770 бейтап дарыланып жатканы айтылды. Стационарда жаткандардын ичинен 358 бейтаптын абалы оор, ал эми 49 кишиники өтө оор деп бааланды. Тилекке каршы бир суткада илдет 3 адамдын өмүрүн алган. Илдет илештирген бейтаптарды Бишкекте 4 оорукана кабыл алууда. Алар Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасы, улуттук хирургия борбору, номер 2 клиникалык төрөт үй жана номер 2 көп тармактуу клиникалык ооруканасы.
Ал арада Бишкекте 13 муниципалдык жана 3 жеке менчик мектеп карантинге жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунан билдиришти. Ошондой эле учурда 11 мектепте ар кайсы класстын окуучулары убактылуу таратылган. Бирок азырынча алар кайсы окуу жайлар экени мэриянын өтүнүчү менен ачык айтылган жок. Шаар башкармалыгы эмнеге мындай кадамга барып жатканы азырынча белгисиз. Адистердин айтымында айрым мектептерде вирус бир топ класстарды кыдырып сабак берген мугалимдерден аныкталган. Андыктан инфекция жуктургандар менен байланышта болду делгендердин катары бир топ болуп жатыптыр. Кече кечкен мал Жалал Абад областынын Чаткал районунда Красная Горка Акташ автожолунун 4-чакырымында көлөмү болжол менен 50 метр куб кар көчкү түшүп, жол бир тараптуу жабылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда тазалоо иштерине бир бульдозер тартылып, жол толук тазаланган. Жабыркагандар жок. Тиешелүү министрлик 19 январга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Алабука-Канышкай автожолунун Чапчыма ашуусунда Красная Горка Акташ жолунун 1-4 чакырымында кар көчкү түшүүсү мүмкүн экенин эскертти. Ошондой эле жолдор тайгак болуп, муз тоңот, машиналардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Кече саат кечки 8-дерден өтүп Бишкек Нарын Торгар Туна жолунун 147 чакырымында кафе эмес кургак чөп күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Алгачкы кабарда жол жээгиндеги тамактануучу жай өрттөнүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн болчу. Жерине мекеменин балыкчы шаардык бөлүмүнөн 5 куткаруучу тартылган. Бирок өрт тоонун этегинде болгондугуна байланыштуу өрт өчүрүүчү унаа бара алган эмес. Андыктан өрттү өчүрүүгө Токой чарба ишканасынан кошумча дагы 10 кызматкер, темир жол ишканасынан 10 кызматкер тартылып, 3 саатка жетпей кол шаймандар менен өчүрүлгөн. Анда жалпысынан 2 гектар аянт кургак чөп күйгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.